Өлкөдө өпкөнү сезгентүүчү вирусту жуктуруп алгандардын саны бүгүнкү күнгө карата жалпы 130 учурга жетти. Тактабайсак, Жалал-Абад облусунда 61, Ош облусунда 30, Чүй облусунда 6, Баткен облусунда 3, Ош шаарында 10, Бишкек шаарында 14, Нарын облусунда 4 жана Ысык-Көл облусунда 2 бейтап бар. Коронавирустун катталган учурлардын ичинен 72 аял, ал эми 58 эркектер, андан 5 жаран айыгып 1 жаран каза тапты. Учурда республика боюнча жалпы обсервацияда 1900 адам бар. Контактныйлардын саны 2283 болот. Анын ичинен эң бир баягы үй бүлөлүк каттанышта болгон сандары анын ичинен 1857, ал эми 426 болсо, бул самолет менен чогуу келген кишилердин саны болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө жанагы ПЦР тест система боюнча бизде проблема болуп атты эле. Geçen günü saat 5'te bizden Tышкы иштер министрлигинин жардамы менен Белоруссиядан келген тест системаны 400 орга жеткен компоненти, анан 2500 кишиге жете турган мурдагы биздин тест системага жетпей аткан кээ бир реагенттер келди. Өлкөдөгү өзгөчө кырдаал режими күчүндө. Бирок аймактардагы айыл чарбачылыгына байланыштуу иштерге уруксат кагазы берилип, дыйканчылык жана мал чарбачылыгы кызуу жүрүп жатат. Ал эми өзгөчө абал киргизилген аймактарда анын эрежесин бузган жарандар дагы деле катталып жатат. Коменданттар ар күнү маалымат жыйын уюштуруп, калктын суроолоруна түз жооп берүүдө. 3 апрелге караган түнү Ош облусу жана шаарда коменданттык саатты бузган 30 жаран кармалып эскертүүлөр берилди. Анын ичинен 4 жаран мас абалында автоунаа башкарып бара жаткан. Автоунаасы айып төлөөнүчү жайга токтотулду. Ал эми Бишкек шаарында коменданттык сааттын талаптарын бузган 53 жаран, алардын ичинен 43 эркек, 10 аял жана 1 чет өлкөлүк. Карантин учурунда Бишкек шаарында автоунаа менен жүрүүгө уруксат берүүчү электрондук тутум ишке киргизилген. Бүгүнкү күндө бизде 3800 электрондук арыздар катталды. 211 арыз бекитилген. Урматтуу жарандар, жакынкы арада 1-2 күндө инкубация мезгили аяктайт. Башкача айтканда, коронавирус менен ооруган адамдар менен байланышта болгон жарандардын 14-20 күндүк инкубация мезгили аяктайт. Ошого байланыштуу жакынкы 7 күндүк аралыкта үйдө болуп, көчөгө чыкпаңыздарды суранамын. 30 болгон себебин айткым келет, урматтуу жарандар. Айрыкча мына Ош шаарынын жашоочуларына жарандар ички иштер орган кызматкерлери менен, укук коргоо органдары менен биргеликте бүгүн иштей баштады. Анткени 2-ден 3-төн топтолуп, домдордун арасына бири-бирине каттоо жүргүзгөн учурларды бизге мына линиябызга, маалымат борборуна кабарлап берип атышат. Рахмат, ушуну улантыңыздар. Кайсы жерде мыйзамсыз коменданттык саатты бузуп жүргөн жарандар боюнча сиздерден да маалымат күтөбүз. Өкмөт аз камсыз болгон үй бүлөлөргө үзгүлтүксүз жардам берүүнү колго алууда. Анын негизинде Ош шаарындагы социалдык абалы оор жарандарга жеке ишкерлер тарабынан 4,5 миллион сомдон ашуун азык-түлүк жардам берилди. Шаардык мэрия гуманитардык жардамдарды комплекстүү жүргүзүүнү көздөп, аз камсыз болгон жарандардын жана күнүмдүк тиричилик менен жан баккан 1000ден ашуун адамдын тизмесин тактап чыкты. Кала бийлиги атайын эсеп дагы ачып, бүгүнкү күндө 3 миллион 754 миң сом чогулду. Ош шаарынын мэриясы тарабынан атайын спонсордук жардамдар көрсөтүү үчүн атайын эсеп ачылган. Бул эсепке мына бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик жана муниципалдык мекеме ишканалар тарабынан өздөрүнүн салымдарын кошуп жатат. Эң азыркы күндө мындай орчундуу маселе болгон бул карапайым элдин арасындагы муктаж жарандарга даректүү азык-түлүк жардамдарын көрсөтүү. Бул боюнча ушул жалпысынан 40 тонна un, 1 тоннадай макарон, жана ушу 2 тоннага жакын өсүмдүк майы, күрүч жана башкалар азык-түлүк пакеттери ушул даярдалып жарандарга жеткизип берилди. Коронавирус илдетинин таркашына бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди координациялоо максатында жана жарандардын арыз даттанууларын, суроо талаптарын ыкчам кабыл алуу үчүн аймактарда атайын телефондор жана байланыш бөлүмдөрү 24 саат бою иштеп жатат. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ жаңылыктар.